бар, меймандарыбыз менен тааныштыралы. Ооба, ардактуу телекөрүүчүлөр, тааныштыруудан мурун сиздерге маалымат иретинде бере кетели. Бүгүнкү күндө өлкө системасында деле билим берүү системасына өзгөртүүлөр киргизилүүдө. Албетте 12 жылдык билим берүү системасы 2025 жылдан баштап ишке ашары жалпы маалымат каражаттары боюнча да сиздерге маалымат берилип келет. Бирок натыйжада кандай негизги максатта иш алып барат, кандай натыйжа берет деген суроолор көпчүлүгүбүздү түйшөлтсө керек. Мына ошол суроолорго азыр биздин адистерибиз жооп бермекчи. Аны менен катар бүгүнкү күндө дагы 3-чейректен баштап билим берүү системалары электрондук журналга өткөрүлүп жатат. Мына ошол туурасында да маалымат берүүчү адистерибиз бизде конокто. Эгер суроолор бар болсо, биздин WhatsApp номерубузга жазсаңыздар болот, туура жооп ала аласыздар. Азыр учурда интернет баракчасында дагы азыркы учурда багы суроо талап катуу коюлуп атат. Ооба. Анда эмесе тааныштырсам, бизде конокто Талас райондук шаардык билим берүү борборунун башкы адиси Байгараева Элизат Сатыбалдиевна, ошондой эле аталган бөлүмдүн адиси Салтанат Мырзабекова бизде конокто. Кутмандаңыздар менен. Саламатсыздарбы? Биздин студиябызга кош келдиңиздер. Маанайыңыздар кандай, жакшысыздарбы? Анда жакшы маанайда биз маегибизди баштасак, мына жогоруда айтып кеттик, ошо 12 жылдык билим берүү системасына өткөрүлүп жатат бүгүнкү күндө. Мына ошол системаны кандай багытта иш алып барат, кандай натыйжаларды берет биздин келечек ээлерибиз үчүн, негизги максаттарына токтоло кетсеңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр? Бул 12 жылдык билим берүүнүн негизги максаты бул баарына бирдей жеткиликтүү деңгээлде инклюзивдик билим берүү, ошондой эле заман талабына ылайык сапаттуу билим берүү да негизги максаты. Буга чейин мисалы билсеңиздер керек, балдар 11 жылдык окутуу менен бүтүп, чет өлкөлөргө окууга тапшырганда алардыкы 12 жылдык болуп, биздин системада ал келбей, балдарга кичине кыйынчылык жаралчу. Эми бул дүйнөлүк стандарттын негизинде 12 жылдык билим берүүгө өтсөк, балдар каалаган жерине барып, эч тоскоолдуксуз окууларга өтө алат да. Андан сырткары бул 12 жылдык билим берүүгө биз бүгүнкү күндө даярдык этаптары жүрүп атат. Даярдык этаптары кандай багытта жүрүп атат? 5,5 жана 6 жаштагы балдарды азыр биздин мектепте мугалимдердин баардыгы кыдырып, даярдоо классына тартылганбы, тартылбаган балдар болсо аны да аныктап, кайра ошо азыр даярдоо классына же болбосо бала бакчадагы даярдоо тобуна тартып атат да. Себеби дегенде бул балдар кийинки жылы 2-класска секирет. Ал эми кийинки жылы 5,5-6 жаштагы балдар 1-класска өтөт. Азыркы даярдоо топтогу балдар 2-класска өтөт. 3-класстарыбыз 5-класска секирет. Ал эми 5-класстарыбыз жок, 6-класстарыбыз 8-класска секирет да. 3 жыл катары менен ушинтип секирип отуруп биз 12 жылдык билим берүүгө өтөбүз. Эң алгачкы бул 12 жылдыктын кабыл алуучулары болуп 2019 жылы төрөлгөн балдар эсептелинет. Булар уже 2036-2037 окуу жылында 12 жылдыктын эң алгачкылары ошо аттестатка ээ болот. Бүтүрүүчүлөр болот 2019 жылдары. Ага чейинки ошо этап менен өтүп атпайбы? Ага чейин ошо секирүү этабы болот, бирок 1 класс бир эле жолу секирет да. Бир эле жолу секирүү аркылуу 12 жылдык билим берүүнүн аттестатын ээ болуп чыгат. Анан бул жерде азыркы учурда ошо ата-энелер арасында түшүнүксүз жагдай, бул секирет деп атпайсыздарбы? Бул жыл сайын улантылабы же бирээ ушул азыр 3 жыл аралыгында улантылат. Андан кийин токтотулат, 2025-2026 жылы, 2026-2027 жылы жана 2027-2028 жылы 3 жыл катары менен секирүү аркылуу биз ошо 12 жылдык билим берүүгө толугу менен өтөбүз. Секиргенден кийинки негизги суроо кантип балдар эгерде 5-класста окуп жаткан болсо, 6-класска, 7-класска секирет дедиңиз, секирген кандай ортодогу 2 жылдык же 1 жылдык билим берүү системасы кандай болот? Балдар толук кандуу окуп жетишеби же кандай болот? Ооба, биз негизи 12 жылдыкка өтүү бул азыр эле шыр эле өтүп кетебиз деген сөз эмес да. Ошо биз этабы менен алгачкы 3 этапты секирүү аркылуу толук 12 жылдыкка өтөбүз. Себеби дегенде азыр бизде даярдык этаптарында окуу китептери даярдалат, мугалимдердин баардыгы билимин жогорулатат. Сингапурдун методикасы менен өтөбүз деп атабыз, алтын казык программасынын негизинде. Ошол себептен азыркы учурда STEM предметиндеги мугалимдердин баардыгы окутуудан өтүштү. Эми жакында баардыгы ноутбуктар менен камсыздалат. Андан сырткары баардык предметтер окуудан өтүш үчүн биз ошо 4 этап менен окуудан Билим берүү министрлигинин маалыматына алайык, 4 этап менен калган мугалимдерди окуудан өтөбүз. Алгачкы этап жайкы каникулда болот. Экинчи этабы
биринчи чейректин каникулу, айтор үчүнчү чейректин каникулу, ушинтип отуруп биз окуу жылын, кийинки окуу жылдын аягына чейин толук мугалимдерди окуудан өткөрүп өтөбүз. Бул иш ошондо кайсыл айларында башталат? Бул 2025-2026 окуу жылынан тартып болду толук 12 жылдык билим берүүгө өтүү аркылуу биз 5,5-6 жаштагы балдарды 1-класска, ал эми азыркы даярдоолорду 2-класска кабыл алабыз да. Автоматтык түрдө. Автоматтык түрдө. Анан дагы мындай суроолор болушу мүмкүн. Азыр 4-класстарда эле 5-класс болот, 3-класстар дагы 5-класска секирет, ошондо кандай болот деп. Ошондой эле деңгээлде окуй беришет, бирок бул 5-класстар, секирбеген 5-класстар бар да. Алар кийинки жылы 6-класс болгондо секирет да. Ошондо бир класс бир эле жолу секирет. Рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Анан кийин бүгүнкү күндө ушул бала бакчаларда буга чейин Наристе программасынын аркылуу 1-класска даярдап келишкен да. Бүгүнкү күндө ошол программа алынып салып, демек нулевой класстагы балдар окуп калыштыбы? Бала бакчада канча жашка чейин тарбияланышат ошондо? Азыркы учурда жүрүп атат. 5,5-6 жаштагы балдар даярдоо тайпасында жүрүп атат. Кийинки окуу жылынан тартып бул балдардын баардыгы толугу менен мектепке тартылат да. Ошондо 5,5 жашка чейинки балдар гана бала бакчада тарбияланып калат да. Кадимки окуп аткан Наристе программасынын негизинде окуп аткан даярдоо тайпаларынын баардыгы жоюлат дагы, балдарды бала бакчага камтуу мүмкүнчүлүгү дагы жогорулайт. Демек, бала бакча көйгөйү бир жагынан чечилиши ыктымал. Чечилет, ооба. Чечилиши мүмкүн. Ыраазычылык. Ал эми Салтанат айым айтсаңыз, бүгүнкү күндө ошол 3-чейректен чейректен баштап электрондук журналга өткөрүү жүргүзүлүп жатат. Ошол кандай негизде жүргүзүлүп жатат, кандай иштер аткарылып жатат, бул багытта дагы кандай максатты көздөйт бул электрондук журналга өткөрүү? Эми электрондук журналга өтүүнүн негизги максаты бул санариптештирүү заманынын талабына ылайык ошол негизде жүргүзүлүп атат. Электрондук журнал ошо 3-чейректен баштап ноябрдан баштап эле эметип атат, ишке ашып мындай башталып атат да. Эми булар мугалимдерди азыр мындай адаптационный период деп койсок болот. Булар азыр ошо электрондук журналды электрондук толтуруу, ал жерде электрондук толтурууда да көйгөйлөр болот экен. Анан ошолорду көйгөйлөрдүн үстүндө иштешип, азыр мугалимдер иш алып барышууда да. Электрондук журнал эмнеси менен өзгөчөлөнөт? Мисалы, азыркы учурда эле кадимки журнал менен буга чейин билим берүү системасы өз ишин алып барып келген. Ошол багытта эле алып бара берсек кандай болот эле? Электрондук журналга өткөрүүнүн негизги максаты эмнени жеңилдетет, эмнени ачыктайт деген суроо да. Электрондук журнал бул бүгүнкү, мисалы, мугалим бүгүн өтүлгөн сабагын бүгүн эле баалап, балдарды баалоорун коёт да, убагында. Ал кечээинки өтүп кеткен бааларын кайра оңдоого мүмкүн эмес да. Ал жерде жана 11-класска келгенде, аттестаттагы келгенде журналдым деп өчүрүп оңдоп койсо болот да. Бул электрондук журналды оңдоого мүмкүн эмес да. Негизги максаты ошол. Жана электрондук журналдар ата-энелер дагы онлайн көрүшө алат балдардын жетишүүлөрүн. Ал ата-энелер үчүн азыркы убакта ошо тиркемесин иштөө үчүн операторлор жакта иштешип атат. Эми могу жазга мал мүмкүн 4-чейректен баштап уже ата-энелерге да уже онлайн көрүнө баштайт да. Балдарынын жетишкендигин азыркы учурда мугалимдер гана азыркы учурда мугалимдер гана иштешип атат. Кайсы тиркемен аркылуу иштешип атат? Азыркы тапта ошо Play Market'тен эле күндөлүк деген тиркемесин көчүрүшүп эле, ошо менен азыр мугалимдер үчүн деп гана көрсөтүп атат да. Эми ата-энелер үчүн деп иштеп атабыз дейт да. Ошондо ата-энелер да көчүрүп алып, уже ата-энелер өздөрүнүн пин номер логиндерин берилет, ошо менен киришип көрүшө алат да. Электрондук журнал ишке ашкандан кийин жазма журналдар демек колдонуудан чыгарылат, Буюрса ошо 2025-26 окуу жылында ошондой пландар болуп атат. Кызыл жана кадимки кагаз журналын токтотуп, электрондук журналга толугу менен өтөбүз деп. Ал системаны билим берүү министрлиги дагы көзөмөлдөй алабы ошондо? Негизинен эң башкысы ошолор көзөмөлдөй алат да. Билим берүү министрлиги, андан кийин биз билим берүү бөлүмдөрү, биз дагы ошо мугалимдердин баалоо эмелерин кандай иштешип атканын биз дагы көрө алабыз да. Базада. Ата-энелер дагы көрө алат. Ата-энелер дагы көрүшө алат. Эң сонун жетишкендик. Ал эми биз кайрадан 12 жылдык билим берүү системасына өткөрсөк, 12 жылдыктын негизги ошо эл аралык стандарттарга жооп берип, ошондой эле кесипке багыттоо боюнча да билим берилет деген маалымат бар да. Ушул багытта иштер жүрүп атабы, кандай болот ушул? Азыр мындай болуп атат да. Биз буга чейин 4+5+7
2 деген модель менен окуп келдик да. Ошондо башталгыч класс 4-класска чейин болсо, андан кийин ортоңку звено 9-класска чейин, кийин 10-11 жогорку окуп. Азыр биз 12 жылдыкта ошо 6+3 деген модельге өтүп атабыз. Бул ошо башталгыч класстар 6-класска чейин болот, андан кийинкилер 9-класска чейин, а 10-11-12 уже кесипке багыт берүү. Мисалы, мында дагы артыкчылыгы бар. Кесипке багыт берүүдө бүтүрүүчүлөр бизде сертификатка ээ болуп чыгышат да, сертификатка ээ болуп чыгышат. Мисалы, жыгач уста болобу, же деги эле ашпозчу болобу, бул башкача же сварщик болобу, башкача айтканда булар уже жогорку окуу жайга тапшырбаса дагы, бирок турмушка даяр, андан ары сертификат аркылуу өзүнүн нанын таап кетүүгө мүмкүнчүлүк бар да. Азыр эми дагы даярдык этаптары жүрүп аткандыктан бизде толугураак маалымат жок, кандай болот. Бирок эми кесиптик лицейлер бар, ошо кесиптик лицейлер менен биргеликте иш алып барылат да. Эң башкысы кандай натыйжа берет? Демек, биз көрүүчүлөргө да түшүндүрө кетели. Демек, 12 жыл билим алгандан кийин мектепте орто билими бар деген сертификаттан тышкары, албетте кесипке багытталган сертификатка да ээ болот экен. Демек, эгерде ар бир үй бүлөдө ар кандай болот жагдай, мүмкүнчүлүгү болбой окуй албай калган болсо, жогорку окуу жайгаларга өзүнүн алган сертификаты менен, демек, турмушта өз окуятын таба алат деген сөз экен. Бул да болсо эң сонун баягы жетишкендик десек дагы болот. 12 жылдык билим берүү системасын өткөрүүдө көпчүлүк учурда ата-энелер кандай бир каршылык көрсөтөт. Эмнеге? Баягы көнүп калган эле системада уланта берсек болмок деп. Бирок артыкчылыктарын эске алганда көптөгөн жетишкендиктер болорун дагы унутпашыбыз керек экен. Заманбап мектеп куралдар деп коебузбу? Айтор эмнеси болсо дагы 12 жылдык билимди биздин жалпы окуучулар алууга тийиш эмесе. Дагы айтылбай калган кандай кошумча маалыматтар? Кесипке багыт берүүдө дагы мындай артыкчылыктары бар да. Мисалы, бала эмнеге жөндөмдүү, жашынан эле бала эмнеге жөндөмдүү болсо, ошол багытын негизинде улантып, ошо бир кесипке ылайыктуу сертификатын алып чыгат да. Бул да жакшы. Мисалы, техникалык билимге жөндөмдүү болсо, же болбосо гуманитарный болсо, же болбосо кандайдыр бир өзүнүн дээринде болгон жөндөмдүүлүк болсо, ошол багытта билим алат дагы өзүнүн сүйгөн бир кесибин сертификатын алып чыгат да. Дагы бул бир. Экинчиден, жана айтып аткандай, ата-энелер нааразы болуп атпайбы? Азыркы учурда садикке зорго алып барып атабыз, анан сумкасын көтөрө албайт деп. Мында дейли 1-2 класста өзү көрсөтүлгөн концепцияда. 1-2 класста балдар ошо оюн аркылуу окуп түшүнүүсүн калыптандыруу, оюн эркин айтуу, логикалык ой жүгүртүүсүн өнүктүрүү багытында сабактар оюн аркылуу өтүлөт да 1-2 класста. Анан уже 3-чү оңоюраак болот, жеңилирээк болот да. Кадимки эле даярдоо программасында өтүлүп атпайбы? Ошондой эле сыяктуу программанын негизинде 1-2 класста мектепке адаптация болуу периоду болот да. Демек, ата-энелер ойлонбой деле койсо, эч ойлонбой, наоборот, ошо балдарды эрте өнүктүрүүгө ата-энелер дагы ошо кызыктар болуш керек да. Демек, билим берүү системасы да өзгөрүп турбайбы? Мугалимдер да бүгүнкү күндө билим алып жатат. Албетте, ал үчүн атайын китептер да кайрадан жазылып, окуу китептери да азыр даярдалып жатат. Толугу менен даярдалганга азыр каражат дагы жана башка мүмкүнчүлүк да жетишпейт. Ошо акырындап окуу китептери толугу менен 12 жылдык билим берүү системасынын программасына ылайык иштелип жатат. Азыркы күндө программалар ошо мамлекеттик стандарттагы иштелип чыгууда эксперттер тарабынан. Жакшы, ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиздерге ийгилик. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, таңында бизге ушундай 12 жылдык билим берүү системасы туурасында эң сонун маалыматтар айтылды. Андан катар албетте электрондук журналга өткөрүүнүн негизги максаты кандай максатты көздөйт, мына ушул туурасында маалымат ала алдыңыздар деген ойдобуз. Анда сиздерге эркин микрофон, жалпы эл көзүңүздөрдүн кайрылуңуздар болсун. Келиңиздер. Саламатсыздарбы? Дагы бир жолу ошо 12 жылдык боюнча багытта айтып кетейин, урматтуу ата-энелер. Биздин мугалимдердин баардыгы азыр аймактарды кыдырып чыгышты, өздөрүнүн региондордун тиешелүү. Бирок дагы көчүп келип калган, же болбосо башка жакка көчүп кетип, чоң апасынын, же болбосо тайнесинин үйүндө жүргөн 5,5-6 жаштагы балдар болсо, азыр да кеч эмес, азыркы күндө дагы ошо мектепке даярдоо тайпасына же бала бакчага даярдоо тайпасына кириш керек. Себеби булар кийинки жылда автоматтык түрдө 2 класска, ал эми кийинки жылы 5,5-6 жаштагы балдар 1 класска өтөт да. Ошол себептен көйгөйлөр болбош үчүн азыркы учурда да кеч эмес балдарды
мектептерге, бала бакчаларга алып барып киргизүү керек даярдоо тайпаларына. Келиңиз. Салтанат айым. Ошо 12 жылдык боюнча ошо ар бир ата энеге кайрылып кеткендей эле ар бир ата эненин ошо 12 жылдыкка өтүүсүн сунуштайм. Ошондой эле жана Элзат Салтыбалдиевна айтып кеткендей, ар бир ата эне ошо мейли мектепке эмеге алып келе албаса, жайкы каникул учурунда дагы хотя бы 3 айлык курстардан өтүп койсо, курстардан да сертификат берет да, мектепке даярдоо курсунан өттү дегенчи, ошо курстун негизинде дагы 2-класска кабыл алынат да. Жакшы. Рахмат. Ыраазычылык билдиребиз. Ал эми ардактуу телегөрүүчүлөр, таңында келген конокторубузду дагы бир жолу сиздерге салып тааныштыра кетели. Бизде конокто Талас райондук шаардык билим берүү борборунун башкы адиси Байгаровая Элизат Сатыбалдиевна болду. Аталган бөлүмдүн адиси Салтанат Мырзабекова болду. Биз болсо өз программабызды улантабыз.